Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hava qandaysiz? Hava qandaysiz? Qana, chaqir. Hava kelingizlar. Qana. Bismillah. Etnografyalı folklorluk dolu. Aytsam, sözün açıp koyacağım. İtaat, sen gelgeninde 3 yolu geldim de. Novruz'da geldim de, Münzay isimsiz, 3 yolu geldim. Sözüm açıp koydum. Бешир Маматовичке келип, ушул мектептин курулушун тездетип, бүгүн ушундай бир кубанычтуу күндө отурабыз. Мектептин ачылышында. Анда мен сөздү Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шермаматовичке беремин. Саламатсыздарбы, урматтуу Ордолуу Ош шаарыбыздын тургундары, урматтуу аталар, урматтуу апалар, урматтуу бир туугандарым, урматтуу жибек жолу аймактык башкармалыктын тургундары, урматтуу бир туугандарым, урматтуу калайыктар. Бүгүн биздин Ош шаары үчүн кош майрам. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, мына эртең менен саат 10-да урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич келип, жалпы Ош шаарынын тургундарын майрамы менен 3025 жылдык мааракеси менен куттуктап, бийик болгон 95 метр бийиктикте желегибизди желбиретип, көтөрүп, куттуктоо сөздөрүн айтып, элге журтка саламын айтты. Урматтуу бир туугандарым, урматтуу аталар, урматтуу апалар, биз Ош шаарына канча кылсак аз, Ош шаарына канча деген адамдар келип, канча деген чыгаан жигиттер келип, Ош шаарды ата бабалары бизге таштап кеткен. Ошту өзүңөрдүн көзүнүн карегиндей сактагылы таштап кеткен Ошту. Бирок Оштун аталарыбыздан калган белекти биз эч качан чөгөлөтпөшүбүз керек. Ош деген Ош, жалпы ошол Орто Азиядагы эң ири, эң күчтүү, эң татынакай, эң коо шаарларыбыздын бири. Мынакей урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич келип, мынакей туузду көтөрүп кетти. Бул Ош шаары үчүн, оштуктар үчүн чоң белек. Урматтуу бир туугандарым, урматтуу Ош шаарынын тургундары, ошол биринчи кызматка келип, жалпы Ош шаарын кыдыра туруп, ошол силердин айлыңарга, силердин дагы аймакка келип, ушул мектептин токтоп турганын көрүп, аябай мындай көңүлүм чөктү.
içine kirip көрүп, талкаланган терезелерди көрүп, талкаланган дуолорду көрүп аябай зээним кейди. Мен бат эле урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичке кат жаздым. Ушундай Татынакай курулуп бүтпөй калган мектеп бар экен. Урматтуу президентибиз ушуга акча каражатын бөлүп бериңиз деп кайрылдым. Урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич бачым эле маселени чечип, акча каражаттарын которуп мына Татынакай мектебибиз курулуп калды. Ушул бүгүн планда бар болчу. Урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич келип ушул мектепти ачып, өз колу менен мектептин ачкычын ушул биздин агайларыбызга, эжекелерибизге тапшырайын деп планга киргизген болчук. Тилекке каршы урматтуу президентибиздин мындай убактысы азыраак экен. 3 объектти ачып, кайтып мынакей Бишкек шаарына борборго учуп кетти. Ал киши айтты, ошол жалпы эле ошол Жибек жолу аймактык башкармалыктын жашоочуларына, биздин бир туугандарыбызга, мектептин жааматына, элге, журтка, сиздерге ысык саламын айтты. Урматтуу бир туугандарым, мектеп деген бардык жерде азыр Татынакай заманбап мектеп курулуш керек. Мурдагы заман өттү. Мурда өзүңөр билесиңер, бир мектеп курулушу баштап коюп, 10 жыл 15 жыл турчу эле, мына өзүңөр күбө болдуңуздар. Андай болбойт, урматтуу туугандар. Мектеп башталгандан кийин, үйлөр башталгандан кийин бат бүтүп, ээлерин тапшырыш керек. Мынакей ушул мектебиңиздер дагы 624 орундуу мектеп, жалпы каражат 258 миллион сом мынакей республиканский бюджеттен каржыланды. Бардык шарттар менен, лаборатория, спорт залы менен, от казандары менен, жанагыдай суу кампалары менен бардыгы мынакей заманбап. Азыр мынакей ичине кирип көрсөңүздөр, мынакей мындай мектеп башка жерлерде жок. Мына биздин Кудай кааласа, биздин элибиздин оматы. Урматтуу бир туугандарым, ошондой эле ушул жаңы билим ордуңуздар кут болсун. Ушул жерден биздин Жакшынакай чыган, кыргыздын желегин бийик көтөргөн, кыргызым деген, ошум деген биздин Жакшынакай, биздин балдарыбыз, кыздарыбыз чыксын. Биз ошо балдар менен сыймыктанайлык. Урматтуу эжеке агайлар, урматтуу мугалимдер, сиздерге кааларым чыдамгайчылык, дукту бийигирээк көтөрүп, мына Кудай кааласа жаңы билим ордуңуздар кут болсун. Эми мындан дагы жакшыраак билим берип биздин балдарга, кыздарыбызга ошол сиздер менен сыймыктанып жүргүдөй болойлук. Ата энелерине болсо, урматтуу ата энелер, ушул жерде биздин балдарыбыздын жетишкендиктерине, ийгиликтерине сыймыктанып жүрөйлүк. Биз болсо, урматтуу бир туугандар, урматтуу балдар, кыздар, силердин жетишкендиктериңиздер менен сыймыктанып жүрөбүз. Шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан жана жеке өзүм атыман куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу шаардыктар, экинчи бүгүн шаарыбыздын күнү менен дагы куттуктап кетким келет. Бүгүн өзүңүздөр белгилүү болгондой 7 дуандан коноктор келди. Чет мамлекеттен адамдар келишти. Бүгүн алар келип, бир нерсеге таң калып отурушат. 1 жыл мурун келгенде элек могу жерге дейт, Ошко дейт. 1 жыл мурун көчөңөр тар болчу, бир кичинекей айылга келгендей сезим болгон эле дейт. Бүгүн Ош 1 жылда Ош мондай өзгөрүшүнү биз күткөн эмес элек деп сырттагы адамдар келип айтып атат. Бул Жакшы болду. Биздин шаарга бөлүп берген акча каражаты жана кадр саясаты Жеңиш Шематовичти бул жака жөнөтүп, ушул жерге мэр кылып бергениги бул биздин урматтуу президентибиздин жеңиши, урматтуу президентибиздин бизге берип аткан чоң көңүлү десек болот. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен жана билим ордосунун ачылышы менен кызуу куттуктаймын. Рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Акжолтой мектеп болсун. Ушул жерде көп биздин балдар, кыздар окуп чыксындар.
Молодец, рахмат, рахмат. Son ırdadınız. Direktörü Ayağa son qarаңыз, mına оформлениясын qarаңыз. Son. Трешка odaylı болып тұр оформление. Даже лучше болып тұр. Саламатсыз жеке. Жаңағы рейд учурунда келсем, бояқта бардак, үстінен тамчы өтіп отады. Аябай сенім кейді, аябай қаба болдым да. Аябай қаба болдым. Сон. Құдай қаласа, уже ертеңнен баштап, оқу баштайыз, понедельниктен баштап. Vardı hocam. Өзгөчө жасалды. Я. Биздин улуу адамдардын ар бир мектеп өзүнчө стилмен жасалып Парталар да соның болды. Парталар да соның болды. Мына жаңы. Құдай қаласа. Ай ыңғайлы екен. Ыңғайлы, соның. Соның. Президент өзге рахмат. Елге көңіл бөліп. Ең урматтуу президент сізден белек болды бізге ше. Емесе дағы жатат болчу. Жақсы істейміз. Интерактивный доска. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин атынан сиздерге белек. Жакшы иштеттиңиздер, макулбу? Президентибиздин белеги. Дагы бир өчүм айт. Болуптур, жакшы туруңуздар эми. Рахмат.